Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук плюс программасын көрүп жатасыздар. Ар бир адам өзүнүн ден соолугуна туура кам көрүүсү зарыл. Анан дагы ушул биздин берүүбүздөн жакшы кеңештерди сиздер ала аласыздар. Бүгүн биз төрөттөн кийин кантип туура кам көрүү керек деген теманы алкагында сөз кылабыз. Келген коногубуз менен тааныштырып өтөйүн. Акушер гинеколог Дамира Доранова эжекебиз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Бүгүн мен сиздер менен адаттагыдай эле аялдардын ден соолугуна кам көрүү максатында, андан да сырткары аялдардын төрөттөн кийин кандай калыбына келүү боюнча кенен маалыматтарды берейин жана ошондой эле келечектеги кыздарыбызга да, болочокто энелерибизге да пайдасын берет. Эң алгач эле айтсаңыз, ушул төрөттөн кийин кантип калыбына келет? Биринчиден бул жерде аялдарыбыз боюнда кош бойлуулук кезинде эле эмес, кыз убагында эле керектүү медосмотрлордон өтүп туруу керек. Себеби аскандуулуктун айынан дагы канчалаган аялдарыбыз жабыркап, мындайча айтканда ден соолугуна ар түрдүү зыяндарды алып келет да. Жөнөкөй эле термин менен бул гемоглобиндин аздыгынан же аскандуулуктан деп коебуз. Эгерде биздин энелерибиз, келечектеги жаш кыздарыбыз гемоглобиндери жакшы, кальцийлери жакшы болсо, бул кош бойлуулук учурда эч кандай көйгөй жаратылбайт. Андан сырткары азыркы учурда көптөгөн кыздарыбыз аз кыймылдуулуктун айынан дагы кош бойлуулук учурда отек деп коебуз, шишип кетип, бөйрөгүнө зыян келип, жана ошондой эле баланын чоңоюп кетүүсүнө, жана өзүнүн төрөт учурунда оор, мындайча айтканда разрыв деп коебуз, жыныс кынынын айрылып кетүү, ошол учурда эле кровотечениянын кетүүсү, ошон көп коркунучтуу оорулардын кесепети келип чыгат да бизге негизичи. Негизинен биз айымдарыбыз гемоглобиндери жакшы, ар дайым врачтын көзөмөлүндө болсо, өз убагында жанагы полноценный питание деп коет, жакшы тамактанып турса, сууну аз ичип, отек болуп кетип атышпайбы? Сууну өз убагында ичип, углевод деп коет, нан азыктарынан, мучной камырдан болгон тамактарды азайтса, бул кош бойлуулук учурда эч кандай көйгөй жаратпайт биринчиден. Экинчиден, бул баланын чоңоюп кетүүсүнүн дагы алдын алып, төрөт дагы жакшы өтөт өз убагында, келечекте дагы экинчи төрөтүшүнө да, үчүнчү, төртүнчү төрөттөрүнө да чоң жакшы пайдасын берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Ден соолук плюс программабызда ушул төрөттөн кийин кантип туура кам көрүү керек деген теманы алкагында сөз кылып жатабыз. Эгерде ушул жаатта суроолоруңуздар болсо, биздин азыр экранга номерлерибиз чыгат. 0507 77 00 70 номерине жиберсеңиздер, бизден келген гинеколог акушер дарыгерибиз сиздерге жооп бермекчи. Анан айтсаңыз, ушул төрөттөн кийинки 40 күндүк боюнча да айтып өтсөңүз. Жакшы суроолордун бири бул төрөттөн кийинки 40 күндүк мезгилде айымдарыбыз азыркы учурда көп нерсеге көңүл бурбайт. Биринчиден, жылуу кийин деп, мурунку апаларыбыз айткандай, жылуу кийинбей, ошонун натыйжасынан төрөгөндө билесиң, төрөгөндө билесиң деп туура сөз, төрөгөндө билесиң дейт. Алар апаларыбыз башынан өткөргөн. Төрөт учурунда жылуу кийинип, 10-11ге чейин, 12ге чейин, алды 15ге чейин төрөгөн. Азыркы биздин айымдарыбыз ашып кетсе 3, эң ашып кетсе 7 болот. Аларга биринчиден биздин азыркы азык-түлүктөрдүн калорийный деп коет, өз мындай калориясын ала албагандыктан, экинчиден бул аз кыймылдуулуктан, үчүнчүдөн ар түрдүү оорулардын алдын албоо, мындайча айтканда врачтын көзөмөлүнө барбоо. Кээ бир кыздар айтат, врачка барсаң эле акча алат. Жок, бул жерде өзүнүн ден соолугун карап көрөт дагы, эч кандай жалоб жок болсо, ал эч кандай анализ эле тапшырбайт, эч кандай коркунуч жок. Профилактика катары айымдарыбыз бир сыйра медосмотрдон кыз бала учурунда эле өтүп турса, эгерде ата-энелер ушул нерсени биринчи эске алып, кыздарын ар дайым гинекологдун көзөмөлүнөн, терапевттин көзөмөлүнөн өткөрүп, андан кийин турмушка берсе, стоматологдун көзөмөлүнөн өткөрүп берип турса, кийинки 40 күндүк ичинде бат
ичтин жыйрылышы, жатынын жыйрылыштары, андан сырткары бел оорубу, чачтын түшүүсү, тырнактын бузулушу, андан сырткары бизде азыркы эң кеңинен таралып аткан бул төрөттөн кийинки депрессияга түшүү, послеродовой депрессия деп коебуз. Ошого окшогон нерселер келип чыкпайт негизинечи. Ошондуктан айымдарыбыз биринчиден өзүнүн ден соолугуна кам көрсө, бул балага дагы, энеге дагы, и коомго дагы, үй бүлөгө дагы аябай чоң таасирин берет. Ушул 40 күндүк деп калбадыкпы? Ошол учурда кандай эрежелерди карманыш керек, эмнелерден сактаныш керек? 40 күндүк учурда бул бизде төрөттөн кийин врачтарыбыз өзү кенен маалыматтарды берет. Төрөт учурунда көкүрөгүңдү жылуу сакта, тешиңди жылуу сакта, жылуу кийин, балаңды өз убагында эмиз, көп эмизсең, бул маткаңдын жыйрылышына жана ошондой эле көкүрөк оорулардын алдын алууга, мастопатия, андан сырткары ракка чейин айланып баратпайбы? Ошолордун алдын алуу максатында айтылат. Жана ошондой эле кийинки төрөткө даярдоо максатында биздин врачтар, медайымдар көптөгөн жакшы маалыматтарды берет. Ошол эле учурда төрөттөн кийин бул көбүрөөк жатып эс алуу. Бизде разрыв деп коебуз, эч кандай коркунучтуу травма албаса, сразу эле 2-3 күнөн эле кафеде жүрөт, магазинде жүрөт, жеңил кийинишип жүрүшөт айымдарыбыз. Андан кийин эле бел оору, андан сырткары жанагындай эле гинекологиялык ооруларга дагы, мындайча айтканда послеродовой эндометриоз деп коебуз. Матка жакшы сокращение болбой калып атат. И ошону менен эле бирге тиштерибиздин бат бузулуштарына нехватка кальцийден келип чыгып атат. Андан сырткары бул өнөкөт оорулардын күчөп кетишине, особенно биздин аялдарыбыздын бөйрөк оорулары көп болуп атат, гемодиализге көп түшүп калып атышат. Себеби болбогон пиелонефрит деп коебуз биз острый периодто. Мисалы, бүгүн кичине бөйрөгүм шамалдатып алыппын дейбиз, көңүл бурбайбыз, и анализдерди тапшырбайбыз, моча, элементарный анализ мочи. И андан сырткары бул креатин, остаточный азот деген атайын медосмотрдон өтүүчү нерселер бар. Ошолорду тапшырып койсо, бул бир жылда бир жолу төрөттөн кийинки аялдарыбыз азыркы коркунучтуу көп ооруларга, гемодиализдерге түшпөйбүз. Азыркы учурда аябай көбөйүп кетти. Бөйрөк алмаштырыш керек. Жаш эле кыздар төрөттөн кийин же болбосо бул төрөттөн кийин температура болот, сөзсүз. Эгерде маткасында остаток калып калса, кан калып калса дейбиз. Азыркы учурда ызычуулар көп жаралып атат. Барып эле врачка коет. Ушул боюнча маткада кандын калып калуу, остаток деп коебуз. Ошол учурда аябай көп ызычуулар болуп, келип эле врачка коебуз. Жок, биз өзү гинекологдун көзөмөлүндө кош бойлуулук учуруна чейин барып бир сыйра көзөмөлдөп коюшубуз керек. Мазокторду тапшырып, кандай микробтор бар, ошо микробтордун алдын алып, атайын свечалар бар, капенция, укол, дары дармектер бар. Ошолорду алып койсок, бизде эч кандай көйгөй деле болбойт. Бөйрөгүбүздө и женский органда воспаление деле болбойт, и андан кийин коркунуч жок. А биз ошо нерселерге кош көңүлдүк кылабыз, и маткабызда воспаление бар, микроб бар, и андан сырткары жана матка жакшы сокращение болбой калат, өз убагында жакшы жатпайт, жакшы тамактанбайт, жылуу жүрбөйт. Ошонун натыйжасында матка жакшы сокращение болбой калат да, и маткабызда кан калып калат дагы. Биздин ичинде бул температура берүү коркунучу бар. Ошол учурда бүгүн мисалы температура болду, сөзсүз эртеси менен ач карн анализ тапшырыш керек, и гинекологуна барыш керек. Ал сразу капенцияларды саят, матка сокращающий укол капенцияларды саят, дарыларды берет, андан кийин коркунуч жок. Биз ошолорду өткөрүп, андан кийин томат кылып врачка, медиктерге, же болбосо өзүнүн ден соолугуна да зыян келип калып атат. Ушул төрөттөн кийинки баягы калыпка келүүгө 40 күн жетиштүү. Негизи эле баягы канча убакытта аял баягы өзүнүн калыбына келет? Жакшы суроо. Негизи бизгилер эгерде төрөт учурунда эч кандай көйгөй болбосо, 1 айдан кийин эле мен өзүн жакшымын деп, жакшы сезип, жеңил жүрүп, ар түрдүү оюн зоокторго барып, ушундай нерсе болуп атат. Негизи жаңы бүгүн төрөдү, 6 айга чейин ал адамдын организми слабый болот. Анткени бизде нехватка кальций деп коет. И так эле күнүнө биз кальцийлерди албайбыз.
учурунда. Андан кийин кальцийлүү тамактарды жешибиз керек. Эттүү, сүттүү тамактарды жесек, биздин омурткаларыбыз өз-өзүнүн жай-жайына түшүш керек. Ичибиз жырылып, ичибиздеги жанагындай шалбыроо деп коебуз, ошолордун баары тартылыш керек. Матка сокрашение болгондон 6 айлык ичинде аябай өзүн жакшы караса, бул канча бул аял жетине төрөсө деле эч кандай көйгөй болбойт. Азыр ошого кош көңүлдүктүн натыйжасынан түрдүү оорулар келип чыгып атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү берүүбүздө ушул төрөттөн кийин кантип туура кам көрүү керектигин теманы алкаганда сөз кылып жатабыз. Суроолоруңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн номерлерге жиберсеңиздер болот. Ушул төрөгөндөн кийин баягы экинчи баласын же болбосо үчүнчүсүн төрөдө аралыктары канча убакыттан болуш керек? Өзү бул жерде биздин айымыбыз сиз айткандай эле 2 жаштын аралыгына чейин кош бойлуу болбостон жана ошондой эле ар дайым баланы эмизип турса, бул пролактин гормону ар дайым бөлүп турат дагы. Бул эмизүү сүт гормону болуп эсептелет негизинен. Ошол гормон бөлүнүп турат дагы, ал кош бойлуктун алдын алат. Жана биздин кыргыздарда спираль салдырбай эле, дары ичпей эле дегендей элечи. Биздикилер азыр көбү смесь кошумча тамактарга өтүп кеткен. Ошонун натыйжасында кош бойлук болуп калып атат дагы, бала өспөө процесси дагы түзүлүп калып атат. Же болбосо жүрөгү токтоп калыптыр деп коет, замершая беременность деп коет. Ошого окшогон нерселер пайда болуп калат. Негизинен бул баланын аралыгы жок дегенде 2 жаштан болсо аябай жакшы болот. Себеби бул эненин ден соолугуна да, баланын ден соолугуна да, келечектеги балага дагы керектүү витаминдер бар болуп калат. Ушул төрөттөн кийин баягы депрессияга дагы түшүп калышат деп айтып калдыңыз. Анан депрессиядан чыгуунун жолдорун да айтып өтсөңүз. Азыркы учурдагы бул эң жакшы суроо болду. Себеп биздин айымдарыбыз мурун 10 баланы төрөп деле депрессия деген эмне экенин билбейт элек деген апаларыбыздын сөзү бар да. Уда деле төрө берген, 10-11 бала деле анда депрессия деле болгон эмес. Ал учурда кой багып деле, уй багып деле, ыраазы болуп, жайлоодо деле ыраазы болуп жашаганда, азыр биз барган сайын биз чет жактын цивилизациясы деп коет, мындайча айтканда, ошол жактын жашоосун туурап атабыз. Мен төрөттөн кийин жатышым керек, мен ойношум керек, же болбосо бирөөнүгө бир адамды көрөбүз дагы, ошонун жашоосун мечтать этебиз. Бирок ал адамдын жашоосу кандай экенин билбейбиз да. Мен ошондой кийинишим керек, мен ошондой жүрүшүм керек, мен ошондоймун негизи. Көп кыздардын, мен баардык эле дебеймин, почти биздин 60% айымдарыбыз послеродовой депрессияга түшүп калат. Себеби төрөт учурунда ал кыз окуп жүргөн же иштеп жүргөн үйдө отуруп калды, боюнда кош бойлук учурунда, төрөт учурунда отуруп калат. И бизден негизи жок гормондор чыгат да, пролактин мурун жок болчу, и ал чыгат. Ошол учурда бизде бир аз гормондорубуз ары бери болгон учурда бизде ушундай нерсе пайда болду. Жүрөктүн сыгылышы, маанайдын чөгүшү, алдын куруусу, мындайча айтканда кайын журтуна болгон мамилеси өзгөрүп баштайт. Анан эмне пайда болот? Оруш пайда болот негизи. Бирок мен ушул экрандан пайдаланып кетип айтат элем, биздин кыздарыбызга жок дегенде бир 3 ай жакшы мамиледе, ошол эле кыз болуп келген, кийин характерлери өзгөрүп баштаса, бул уже отуруп, мындайча айтканда, өнөрү чыгып баштады деп кээ бир апаларыбыз туура эмес түшүнүгү менен келинди тил деп коет дагы, ал тил дегенде ачуусу келип, ыйлап, же болбосо кандайдыр бир оорулардын алдын албоо максатында, же болбосо ошо ооруларга жол ачып берет. Ар дайым жүрөгү сыгылып, давление пайда болуп атат, сахар болуп атат, анан сырткары эрозия деп коебуз, миома, киста,
толтура же бир жаман оорулар ошонун натыйжасынан төрөттөн кийинки депрессияга түшүүнүн натыйжасынан келип чыгып атат ушундай оорулар. Бүгүн биз ушул Денсолук плюс программабызда төрөттөн кийин кантип туура кам көрүш керек деген теманы алкаганда сөз кылып атабыз. Эгерде ушул жаатта суроолоруңуздар болсо, экранда номерлерибиз турат, ошол номерлерге жиберсеңиздер болот. Анан айтсаңыз, ушул төрөттөн кийин кандай оорулар пайда болот, кайсы оорулар козголот, күчөйт дегендей ушул боюнча айтып өтсөңүз. Негизи бул төрөттөн кийинки бул биринчи оору депрессияга түшүп калуу болуп атат. Азыркы учурда көптөгөн айымдарыбыз. Андан сырткары эрозиялардын пайда болушу бул жатындагы кандайдыр бир оорунун белгиси болуп эсептелет. Кисталардын пайда болушу эки энелик клеткаларда, эндометриоз, андан сырткары бул бизде миома деп коебуз. Ошолорго окшогон оорулар. Аны менен эле кошо бизде бул давлениялардын ойноп калуу, мындайча айтканда давлениясы аябай резкий түшүп кетиши мүмкүн, жолубузда наоборот высокий болуп жүрүп атат. Өзүңүздөр эле көргөндөй эле бул бөйрөк ооруларынын, өнөкөт бөйрөк ооруларынын натыйжасынан гемодиализ, бул жанагындай аппаратка түшүп калуу коркунучтары көп болуп атат. Ошону менен эле кошо бул бизде аз кыймылдуулук менен биргеликте төрөттөн кийинки оору менен бул ожирение деп коебуз. Бат толуп баратат. Мен толуп баратам деп дагы болсо өзүнө кам көрсө, бул эч кандай зыян бербейт. Көпчүлүк бөлүк айымдар бул ошол төрөттөн кийин толуп кетишет же болбосо арыктап кетишет, ошол сыяктуу болот да. Эмне себептен? Себеби бул бизде төрөттөн кийин сиз айткандай арыктап кетүү бул пролактин ар дайым чыгып турат. Пролактин деп сүт гормону болуп эсептелет. Ал эми бул ошол учурда адамдын организми арыктоо процессин баштайт. Кээ бир учурда мен баламды эмизишим керек деп ал жей берет. Пролактини ар дайым чыгат, бирок ал мен жегеним аркылуу балама сүт болот дейт. Өзү негизи жесе жебесе деле бул биздин гормонубуздан зависит этет. Бирдей учурунда бул пролактин бөлүп чыгат, сүт гормону. Ошол учурда биздин балдарыбызга сүт бөлүп чыгат. Ошол учурда жей берет да, толуп кетип атат да көп айымдарыбызчы. Ошон үчүн бул жерде туура аз бат тамактанса эч кандай орун алып келбейт. Биздин көрөрмандарыбыздан суроо келе баштады. Саламатсызбы дейт, маткамда варикоз бар, дарыласа болобу? Мен жана ооруларды эсептеп кетип атканда бул варикозно расширенная вена малый таз деп азыркы учурда мурун аз кездөөчү диагноздордун бири болчу, маткасында варикоз чыгып кетет. Жана биздин бутубузда варикоз чыгып кетет, ошол сыяктуу эле бул жаатында варикоз чыгып кетет. Себеби төрөттөн кийин өз убагында эс албаса, төрөттөн кийин 3 килограммдан ашча жүк көтөрбөй, өзүн жакшы карап жүрсө, же болбосо ар дайым оор жумуш кылуу. Мурун эркектерибиз кылса, эркектин жумушун азыр көп айымдарыбыз кылып атат. Ошонун натыйжасында варикоз пайда болуп калат. Бул жерде варикозду жок кылып бербейбиз, жабып сала албайбыз. Только буга канды суюлтуучу дарыларды канчадыр бир мөөнөттө жазып беребиз. Ошондон кийин биз айтабыз, 3 килограммдан ашча оор көтөрбөйтүр, өз убагында витаминдерин ич, өз убагында биз жазып берген, варикозго жазып берген дарыларды ичип турсаңыз, кийин кайра көйгөй жаралбоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз деп биз түшүндүрөбүз. Дамир эже, азыр биздин көрөрмандарыбыздан көп суроолор келип атат. Анан ар бир суроолорго кыскачараак токтолуп өтүп кете берсек. Климон дарыны кантип ичсе болот дейт. Мен 50 жаштамын, 6 балам бар. Бул климон деген бул гормон эмес дары болуп эсептелет. Негизи бул чөптөрдөн жасалат. Бул бардыгы эле Кыргызстан боюнча аптекаларда бар. Бул климон дарысы. Бул бир күндө бир малдан үзбөстөн 1 ай ичиш керек. Бул жерде апанын биринчиден рактын жана уйгунуп калуу вирустарын алдын алат. Экинчиден миома, киста жана ошондой эле эрозия, воспаление бүт баарына жакшы таасирин берет. И плюс
аны менен кошо биз жана бул негизи гормондорду жакшырта турган дары болуп эсептелет, бирок гормон эмес дары болуп эсептелет. Бир пайдасы мындайча айтканда табигый чөптөрдөн жасалат. Ошон үчүн эч кандай зыяны жок, бирок врачтын албетте көзөмөлүнөн өтүп ичип койсо эч кандай коркунучу жок. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Менин 7 айлык боюмда бар дейт. Тамырларым дайыма титиреп, кыйналып жатам. Балага эч кандай зыяны тийбейби? Бул айымыбыз канчанчы баласы экенин билбедим го. Если тамырлары ар дайым титиреп атса, бул биринчи өчүрүт өзүнүн гинекологунун ар дайым көзөмөлүндө болуп туруш керек. Экинчиден невропатологдон бир сыйра консультация алып, үчүнчүдөн ангиолог деп коебуз, сосудистый хирургдан бир сыйра консультация алып койсо эч кандай коркунуч көйгөй жаратпайт. Ошон үчүн ар дайым өзүңүздүн врачыңыздын көзөмөлүндө болуп туруңуз. Саламатсыңарбы? Кызым жаңы төрөп чыкты дейт. Андан ары эмне витамин ичиш керек экенин, канчага чейин жыныстык катнашка барбаш керек экенин айтпаптыр дейт. Адистин өзүнөн окусам дейм. Жакшы суроо. Негизи биз айымдарыбыз жана мурун апаларыбыздын үйүнө бизди алып барып 40 күн ичинде апабыз жылуу тамактарды берип, жылуу жумшак жаткырып, балабызды кошо карашып, колубузду сууга салдырбастан, бутубузга жылуу кийгизип, ушундай нерселер болчу эле да. Бул аябай жакшы көрүнүш экен эле. Азыркы учурда андай жок болгонун натыйжасында көптөгөн оорулар пайда болуп атат. Негизи 40 күн ичинде бул апасынын үйүнө жеткирип, ар дайым жакшы мамиледе болуп, жолдошу мамилеси келинчеги менен жакшы таттуу сөздөрүн аябай турса, бул аял өзүн дүйнөдө эң бактылуу сезет дагы. Балага туура мындай өлчөмдө гормондорду жакшы сүт бөлүп чыгат дагы, и матка бат сокращение болот. Анын натыйжасында балага керектүү пролактин деп коебуз, жана гормонду бөлүп турат да, сүт гормонда керектүү жакшы гормондор чыгып турат. Ошонун натыйжасында баласына да, энесине да жакшы. Мен жана айтып өткөндөй, 40 күндөн кийин бул жыныстык катнашта болсо эч кандай көйгөй жаратпайт. Анткени негизи 20 күн ичинде матка сокращение болуш керек. Ал эми 1 айдын ичинде матка өзүнүн калыбына келиш керек. 40 күн дегенден кийин бул мурунку биздин позвоноктор ажырайт да, сөөк муундары ажырайт. Ош төрөткө даярдоо боюнча. Алар да өзүнүн калыбына келет да, эч кандай грыжа жана протузия деген оорулар болбойт. Андан сырткары бул эгерде врачына барса, анализдерин тапшырып көрөт, гемоглобин азбы, витамин Д азбы, ошого жараша ар түрдүү биздин аптекада дарыларды жазып берет. Саламатсызбы дейт. Тонус эмнеден пайда болот? Тонус деп коет, бул матканын жыйрылышы болуп эсептелет. Негизи бизде угрожающий выкидыш деп коет. Жаңы түйүлдүк болгон учурда, мисалы ал 4 неделя и плюс маткасын көрсөңүз тонус. Ал ар дайым агрессивный жүргөн айымдарда тонус пайда болот. Себеби биздин 99% денебиз нервден турат. Ошонун учурда биз канчалык нерв болсок, мындайча айтканда көп кыжалат болсок, маткабыз сокращение болуп, моюнду ар дайым гипертонус деп коет, каттуу болуп тура берет дагы. Ошонун натыйжасында балага күч келип калат дагы, же түшүп калат, же болбосо азыркы учурда аябай көп балдарыбыз развитиясы артта калып атат, логопедке алып барып атабыз, массажга алып барып атабыз, ошондой эле толтура развитиясы артта калып кетип сүйлөбөй атат дейбиз. Мындай көйгөй да, бул өзүнчө чоң. Биз көңүлүбүз ачык, өзү андай витаминдерди ичип жүрсөк, жолдошубуздан ар дайым жакшы мамилени көрсөк, биздин матка тонус болбойт. И профессия, не только жолдошу, бул жерде профессиясы да зависит этет. Бул жерде главный жумуш эмес, бул жерде главный эненин ден соолугу. И ошол ичиндеги баланын келечеги. Азыркы учурда энцефалопатия деп коет, балдар асфиксия, головной мозг деп коет. Тонус болуп жүрө беребиз, ичибиз каттуу болот, ооруйт, ай күнүбүзгө жетпей калабыз. Андан сырткары биздин балабыз төрөлгөндө көгөрүп төрөлүп атат. И өзү андай ыйлабай төрөлүп атат. Ошондой эле жок, ыйлайт, көгөрбөйт, бирок өзүнүн теңтүштөрүнө салыштырмалуу развитие артта. Кеч сүйлөйт, кеч басат. Мен ушундай болчумун дейт, чоң ал андай эмес. Бала бирдей төрөлүш керек, эгер андай гипертонус болсо. Тонус бул көйгөйлүү главный темалардын бири. Ошон үчүн экрандан бул пайдаланып айтып кетет элем.
бул кадимкидей эле чоң бир көйгөй. Кош бойлуу болдубу? Кыжалат болбош керек. Кыжалат болбосо андан келечекте аябай жакшы балдар төрөлөт. Өзүнө дагы өзгөгө, балага да коомчулукка да жакшы таасирин берет. Саламатсыздарбы дейт, эмизип жүргөн учурда деле 1 жылга жетпей боюнда болгон эмнеден? Болушу мүмкүн. Себеби бул жерде биздин жана айымдарыбыз энелик клеткасы аябай жакшы. Мисалы, менструальный цикл деп коебуз, хайызыбыздын келген күндөн баштап, 1-күндөн баштап 7-күнгө чейин бул хайыз келүү башталат. Ал эми 7-күндөн 14-күн, 7-күнгө чейин бул менструальный цикл фаза деп коет. Кош бойлуулук ошол кезде мындай түйүлдүк пайда болуп калышы ыктымал дейт. Ошол учурларын санап туруп кошулса бул жерде көйгөй болбойт негизи эле. Анан бизгилер ойлойт бул ар дайым эле кошулбаш керек. Жок, негизи кошулган учурда дагы главное ошол циклды карап туруш керек. 14-кээ бирок 12-күндөн баштап 17-күнгө чейин цикл башталат. Ошол учурда кош бойлуулукту кармап калуу процесси башталат. Ошол учурга туура келип калса, бул жерде спиралы барбы, же болбосо дары ичип атабы, же болбосо эмизип атабы, ага карабай калышы мүмкүн. Саламатсызбы дейт, төрөгөнүмө 2 ай болду, жел кабызга кабылдым, кантип кутулсам болот деген экен көрөрмөнүз. Жана мен айтып өткөндөй эле жыл кабыз бул биздин шишиктердин басышы деп коебуз. Айрыкча аялдар жел кабыз болуп, төрөттөн кийин өзүнүн калыбына келе албайт. Биринчиден бул сөзсүз гинекологдун көзөмөлүнөн өтүп, анализдерин мурунку тапшырган анализдери болсо ала барып, кагаздары, УЗИлер болсо ала барып, маткалар жакшы сокращение болду. Ал учурда сизде бул керектүү жанагындай процедуралар деп коет. Фитобочка, варикозу барбы, миомасы барбы, давлениясы барбы, аларды карап туруп, фитобочка деп атабыз, солевой шахта деп атабыз, туз комнаталар, атайын өзүнүн специальный массаждары болот. Андан сырткары бизди жана психолог өзүнүн көзөмөлүн алса, психолог менен кенен сүйлөшүп, сен мурунга караганда дагы сулуу болдуң, себеби балаң бар деп, бул психологически жакшы жол көрсөтсө дагы, ал жел кабыздан баат жакшы болот. Себеби мен ушу экрандан пайдаланып, биз Сенамед клиникасында атайын ушундай жел кабызды дарылоо процесси бар. Ач калтыруу, же болбосо курсагын тойгосу дагы бул тамакты көзөмөлдөө, андан сырткары жанагы мен айтып өткөн процедуралардын баардыгы өтүп турса эч кандай айымда коркунуч көйгөй жаратпайт, кийинки төрөшүнө кайрадан калыбына келип калат. Саламатсызбы дейт, менин 3 жолу боюмдан түштү, азырда боюмда бар. Анда түшүп калуу коркунучу бар деп жатышат дейт. Эмнеден болот, суусу көйүп кеткенден эмеспи деген экен. Жок, бул жерде суу өтө деле көйгөй жаратпайт. Многоводие деп ал бир аз 7 айлыктан кийин гана пайда болот. Бирок многоводияден суу бир аз көйүп кеткенден бул кандайдыр бир ал сууда микробдун болгону процесси дагы көргөзүлөт да. Негизи 3 жолу бойдон түшкөндө врачтын көзөмөлүндө сөз болуп туруш керек. Жолдошу дагы, өзү дагы жанагындай вирустарга, инфекцияларга, бактерияларга анализдерди тапшырса, эгерде жолдошунан дагы келинчегинен дагы чыкса, экөө тең жакшы лечение алса, бул көйгөй жаратылбайт. Урматтуу айым, сиз эсен аман 2 бөлүнүп алыңыз. Ар дайым врачыңыздын көзөмөлүндө болуп туруңуз. Азыр канча неделя экенин билбедим го, бирок сизге керектүү дары дармектерди жазып берет. Жакшы ойлорду ойлоп, жакшы тамактансаңыз, врачтын көзөмөлүндө болсоңуз, сиз эсен аман ай күнүңүзгө жетип аласыз. Бирок төрөттөн кийин сиз сөзсүз жолдошуңуздун жана уруктугун деп коет, спермограммасын тапшыртып, өзүңүздүн каныңызды, жолдошуңуздун канын тапшыртып коеруңуз. Эгерде ошондой нерсе болсо, кийинки беременностьга жакшы даярданышыңыз керек. Акыркы суроого кезекте берели. Суроом 3-4 бала төрөгөндөн кийин кынап кеңейип кетет дейт. Көнүгүүлөрдү жасаганга убакыт көп болбойт. Көп учурда жел чыгып ыңгайсызданам дейт. Ошол үчүн кичирейте турган капсула дарыларды ичсе болобу? Эмген балага зыяны жокпу, же гормональный зыяны тиип, арыктатып же семиртип жибербейби деген суроо.
Бул айымыбыз азыркы коомчулукта бул жаап жашырылып жаткан суроолордун бири, бирок эң көйгөйлөрдүн бири бул суроочу. Кынаптын чоңоюп кетиши бул 3-4 болбосо да биринчи төрөттөн кийин дагы жолбосо туура эмес урот деп коебуз, крупный бала чоңдор өлүп калат, же болбосо туура эмес ыйынып алып жана айымдын кынапынын кесилип кетүү, айрылып кетүү процесси, жана ошондой эле бала чыкпай калганда биз врачтар кесип салабыз дагы, аны тигип койсок, ал үйүнө барганда отуруп алат дагы, жана тигилген шовдор чыгып кетет дагы. Ошондой азыркы айымыбыз айткандай желдин чыгышы, мачанын кармай албоосу, мындайча айтканда төшөк маселесин дискомфортту жаратуу, жана ошондой эле көптөгөн көйгөйлүү ооруларга, мындайча айтканда бизден бул жолдошторубуздун чет жакка бурулуп кетишине дагы зыян берип калышы коркунучу бар. Сизден жана гормондорду, свечаларды алам деп атпайсызбы? Эгерде сизде гинеколог көрүш керек, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо гинекологко барып, бир сыйра көзөмөлдөн өтүп туруңуздар. Азыр мен акыркы учурдагы эң көйгөйлүү темалардын бири экен деп чет жака Турцияга барып көрүп, өзүмөн жана повышение деп коет, даражамды бир аз болсо да көтөрүү максатында тажрыйба алып келдим. Ошол эле учурда ал аялдар коркпостон эле кынапты кичинертүү операцияларына берсе, бул жерде жанагы кээ бирлер айтат, операцияга берсең сезбей калат деп. Наоборот, ошол учурда сезбей калган орган сезет. Бул жерде ар түрдүү операциялар жасалат. Мисалы, кольпарафия деп коет, эң чоң бул операция болуп эсептелет. Кольпарафия деп коет, ичинде кынаптын ичиндеги бүт булчуңдарды тартып тигүү, мындайча айтканда кыз калыбына келтирет. Ошол учурда биздин жана зараны кармай албай калат, кээ бир көп апаларыбыз бар, эжекелерибиз бар, сиңдилерибиз бар. Мен дагы кармай албайм, менден дагы көчөдө жүргөндө воздух чыгып кетет. Ошонун биринчи жолунун алдын алуу. Андан сырткары послеродовой эпизотомия рубец деп коет, кесилген жер калып кетет. Ошол жер сезбейт, ошол жерден жагымсыз нерселер пайда боло берет. Ошол учурда ошол эпизотомия рубецти тигүү, вагинопластика деп коебуз, и плюс аны менен сырткары без операциясыз эле биз жиптин жардамы менен, атай медицинский жиптери бар, ошолордун жардамы менен биз кынапты кичинертүү, без операция, без наркоз. Биринчи врачка келгенде ал врач консультация бериш керек. Акыркы учурда көп айымдарыбыз өзүнүн разрыв болгонун билбейт. Же болбосо биринчи, экинчи степендеги маткадагы разрыв болгонун билбей эле кийин барат, ушундай болотам деп көйгөй менен кайрылып ачат. Бул көйгөйлөрдүн биринчиси биздин кынабыздын чоңоюп кетиши, постоянно көп төрөгөнүбүз, сиз жана айткандай эле эс албоо деп коебуз, уда төрөгөнүн натыйжасынан келип чыгып атат. Азыр медицина аябай эле өөрчүп, өнүгүп атат. Андан сырткары биз аппараттын жардамы менен дагы кынапты кичинертүү. Бирок ага мен гарантия бербеймин. Себеби кээ бирлер гарантия бересизби деп, жок, ал жерде айрылып кеткен кынап канчалык даражада өзүнүн настроениясынан да зависит этет. Кээ бирлер ар дайым оор басырыктуу упражненияларды кылып, врачтын айтканын кылат, аябай жакшы результат алат. Кээ бирлерге тигип берген учурда да отуруп алат дагы, менде дагы деле ошол боюнча го деген жалоптар менен кайрылат да. Демек, биринчи кезекте ошол туура маалымат алып, ошол жаатта ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул Ден соолук плюс программабызда төрөттөн кийин кантип туура кам көрүү керек деген теманын алкагында сөз кылдык. Сиздерге жакшы кеңештерин берген акушер-гинеколог Дамира Доранова эжекебиз болду. Өзүңүзгө да бекем ден соолук каалайбыз, бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар бирибиздин ден соолугубуз өзүбүздүн колубузда. Барыңыздардын ден соолугуңуздар чың болсун. Ден соолукка туура кам көргөндү унутпаңыздар. Аман болуңуздар.